Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыз Энелер мектеби, жаш мугалимдер мектеби боюнча иш сапары Жалал Абад облусунда. Облустун Энелер мектеби боюнча координатору Эркингүл Маматова эжекебиз уюштурган семинардан мугалимдердин кулагына күмүш сырга болуучу агайдын кеп кеңештерин көрө аласыздар. Видеону алып чыккан Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Директор үчүн, завуч үчүн, районо үчүн сабак өтпөйлү. Биздин эң чоң комиссиябыз окуучулар, ата-энелер, совесть Кудайдан айбын. Мен мугалимдериме мынтип айтам. Ар бир сабакка намазга тайрат алып Куда деп киргендей даярданды. И вообще бизде бир чейректин паурошный планını bir mana kanikul içinde bir çeyrekte жазып koyuyordu kıskaça. Bir o, ağay geçirsin beni. Ahırlı vaxtlarda bir pavroşny planın formaları çıktı, o mugalimdi cindi kılıp koyuyor. Tablitsalar menen bir talay, bir pavroşny planı 2-3 bir. Bu kim oylap taptan bunu? Misalı bunday degen jeri var. Salamatsыңар bu baldar dese, baldar ne değiş gerekken жазып koygan. Salamatsız be jekeydi. Это же абсурд, Biz паврошный планды айтып атабыз. Ол мугалимдин бар болгону кол астындагы жардамчы документальный кагазы. Жарым бет ашып кетсе бир бет болсо болду. Мана жакта болсун паврошный план. Мана жакта болсун. Анын ордуга мен мугалимдерибизге мынтип айтам. Анын ордуга паврошный планды мен үчүн жазба. Утвердить ettiriş için. Özüm üçün jaz, жарым бет болса да болот. Бирок анын ордуга монография оку, энциклопедия оку, YouTube'га кириши сабак боюнча өзүңдү бай ошону. Онун баарын бүтүрсөң убактың калса, внимание. Ухта дейм. Спи, ухта. Мугалимдин жакшы эс алганы бул өзү ham сабакка даярдык. Азыркы министрибизге рахмат, азыр айтып атат, кагазды азайтабыз мугалимдерге деп. Кыскача жазыш керек паврошный план. Кыска жазып, кеңири сүйлөшкө үлгөрүшүбүз керек. Ал үчүн самообразование, мына өз алдынча билим алуу, мынабул керек. Мынабул конспект өтө керек, урматтуу жаш мугалимдер. Мынабул уштап турган сиздер үчүн бир главаны сиздерге арнаганмын. Кандай кылып жаш мугалим өзүнүн кесипкөйлүгүн арттырыш керек. Биринчи кезекте сиз башка өтө модный методиканы издебен. Өтө модный китептерди издебен. Эң эле жөнөкөй өзүңүз сабак берген предметти 5-тен 11-ге чейин тиктебей айта турган болуп окуп чыгың. Окуп чыгың, чтобы такыр шону карабастан. Өзү сабак берген китептеги теманы өзү айтып берет.